Assalamu alaikum, hurmattуу Десин ТВ каналынын көрөрмандары, сиздер менен мен Бакыт Сулайман. Достор, бүгүнкү биздин видео Атыр Абдырахматова Адахан Мадумаровдун тарапташтарына эскертүү берди деп аталат. Мен ушул бир 15 мүнөт мурун эле дагы ушул темада чыгардым эле, аны кайра өчүрдүм. Себеби дегенде мындай ойлонуп көрдүм да, азыр мен эмнеге өчүрүп, эмне кылганымды айтып берем. Өчтү өчпөй калдыбы билем, мен компьютеримден ушул өчүргөнгө да мүмкүнчүлүктөр болбой жатат. Эгерде кетип калган болсо, кайра ушул видеону мындай тууралоо иретинде чыгарып жатам да. Айтылуу биздин мурдакы шайлоо комиссиясында мүчө болуп жүргөн белгилүү юрист кызыбыз, такылдаган билимдүү Атыр Абдырахматова Адахан Кимсанбаевич Мадумаровдун тарапташтарына акыркы эскертүү жолдоптур да. СМСтерден келип азыр социалдык желилерде тарап жатат. Эгерде дагы кимде ким өтө ашыкча таризде менин жеке өзүмө ушул Адахан Кимсанбаевич Мадумаровду сындагандыгым үчүн дагы бир жаман сөздөрдү айтса, мен анда Адахан Кимсанбаевич Мадумаровду мыйзамдын негизинде сотко беремин. Кандидатурасын ушул шайлоо өнөктүгүнөн алдырып койгонго чейин барамы, мени ким экендигимди жакшы билесиздер деп эскертүү бериптир да. Албетте биз Атыр Абдырахматованы жакшы билебиз. Бул айым абдан мындай билимдүү, орусчаны да такылдап жакшы сүйлөйт, мыйзамдын тилин дагы такылдатып жакшы сүйлөйт, кыргызчаны деги жакшы сүйлөйт. Деги эле белгилүү айымдардын бири. Анан мындай да туура ошондой чакыруулар болуп, анан ар бир ошол 41 шайлоо мыйзамдарынын 41 беренесинде көрсөтүлгөн экен. Ушул ар бир кандидат өзүнүн шайлоо бир кадамдарын ошол эгерде катталып калгандан кийин шайлоо фондунун гана эсебинен жүргүзүүгө болот. Жанагындай мени Россиядагылар чакырып жатат, анан кийин тигиндей мындай деп, андан сырткары дагы чет элдик маалымат каражаттарына маалымат берүү тыюу салынат деген дагы жери бар экен да. Ошолордун негизинде Адахан Кимсанбаевич Мадумаров мыйзам талаасынан чыгып кетиптир. Эгерде дагы бир жолу мага ушундай бир жаман комментарийлер келе бере турган болсо, мен Адахан Кимсанбаевич Мадумаровду сотко берип, шайлоо өнөктүгүнөн четтетемин дептир да. Эми биринчиден мындай кадамга менин оюмча бул айым азырынча эскертип жатат. Эгерде барса бармак, бирок Турсунбай Бакир уулунун мындай окуясын жакшы билесиздер. Бирок Турсунбай Бакир уулу менен Атыр Абдырахматованы салыштырууга болбойт. Атыр Абдырахматова өтө күчтүү юрист. Ушул кандайдыр бир фанаттардын жаман сөзү үчүн ушунчалык эл ишенип артынан ээрчип келе жаткан лидерди четтетип коюу менин оюмча абдан эле туура эмес болуш керек. Анткени көптөгөн адамдардын ишеничи, ушул адамдар канча жылдан бери ушунчалык ишенип келаткан адамды анан ошондой бир фанаттардын сөздөрү үчүн же болбосо башка кандайдыр бир Россияга барып келгендиги үчүн ушинтип эле чыгара берсек, анда бизде эч ким алдыга кетпей калат. Абдан саясий абал курчуп кетет да. Бул абдан чоң курчууга алып келе турган нерсе. Бул биринчиси, достор. Анан экинчиси, эгерде мына азыр бир 3-чү же 4-чү же 5-чи күчтөр деп айтып жатабыз, аябай бул шайлоо өнөктүгү мурдакыдай депутаттыктарга эмес, башкаларга эмес. Депутат деген ал кезде 120 депутат болобуз деп орун салышкан, орунга ат салышкан да. Ал эми азыр болсо бир жекеден жеке кыргыздын тагдырын чече турган бир президенттик орун үчүн күрөш уланууда да. Бул абдан ошол өткөндөгү шайлоо өнөктүгүнө караганда 120 эсе мындай татаал жана кыйын күрөш жүрөт да. Каршылаштар абдан көп болот. 63 кандидат болду деп жатат. Ушунчалык бир каттуу жүрөт. Эгерде Адахан Кимсанбаевич Мадумаровду оюндан четтетилип андай мындай болуп кете турган болсо, абдан эле саясий абал курчуп кетет да. Ошондуктан Атыр Абдырахматова айым мындай кадамга барбайт болуш керек деп ойлоймун. Бул биринчиси. Ал эми экинчи жагы, ошол биз айтып жатабыз, татаал күрөш. Ушундай 120 кандидаттын баягы шайлоосу депутаттыгына караганда дагы бул абдан
ар кандай технологиялар колдонушу мүмкүн да. Мындай бети жоктук менен бир кара пиарларды уюштуруп ар кандай. Эгерде Атыр Абдрахматова мына ушундай эскертүүсүн берди. Ал ар бир адамдык позициясы. Эгерде мени да ошентип бирөө каралай турган болсо, мен да сотко беришим мүмкүн, мен да эме кылышым мүмкүн. Ар бир адам өзүнүн укугун, өзүнүн ар намысын сактоого мыйзамдын негизинде акылуу да. Эч кимибиз биз бирөөнү сен бул адамды колдоп жатасың же болбосо сенин пикириң мындай деп туруп сөгүп, сагып, жаман сөздөрдү айтууга эч кандай акыбыз жок да, достор. Бирок ушул моменттен пайдаланып үчүнчү бир күчтөр деп коелу. Ошол Адахан Кимсанбаевич Мадумаровдун тарапташтарынын атынан сен эмне себептен мынтип атасың, анан антип атасың деп туруп Атыр Абдрахматовага чынында ал жазып жаткан адам жөн эле фейк деп коелу. Ошол үчүнчү бир күчтөрдүн кандайдыр бир башка, Садыр Жапаров дагы эмес, дагы башка эмес, бир үчүнчү ушул Адахан Кимсанбаевич Мадумаровду жок кыла турган, бийликке келбей турган каалаган күчтөрдүн адамдары, фейктери өтө жаман бир ушундай билдирүүлөрдү тарата турган болсо, анда Атыр Абдрахматова кантип билет ошол адам чын эле Адахан Кимсанбаевич Мадумаровдун адамы сүйлөп жатабы же болбосо фейк сүйлөп жатабы, аны аныкташ кыйын да. Ошондуктан урматтуу Атыр Абдрахматова айым, сиз дагы бир аз мындай кызуулук калтырбай, анча-мынча жерде кечиримдүү болуп, ушунча Адахан Кимсанбаевич Мадумаровдун дагы көптөгөн тарапташтары бар. Мен жеке ушул Адахан Кимсанбаевич Мадумаровду ушул шайлоо өнөктүгүнө чейин, жанагы депутаттарды шайлоого чейин колдогонмун. Пиар менеджер катары, мен өзүмдү бир пиар менеджердин айтып жүрөм, мен пысына деле түшүнбөйм, бирок мындай пиар этип ушул кишини ушул шайлоодо, ошол кезде саясий кырдаал башка болгон, Садыр Жапаров түрмөдө болгон, башка нерселер башка болгон, элдин тарабын талашкан ушул 3-4 гана партия болгон. Ошолордун ичинен мен мындай реалдуу лидер катары ушул Адахан Кимсанбаевич Мадумаровду колдогонмун ошол кезде. Азыркы кезде болсо мен колдобойм деп айтпаймын, мен жалпы мындай тегиз караймын да. Ошону кээ бирөөлөр туура эмес түшүнүп жатат. Мен Адахан Кимсанбаевич Мадумаровду болобу, Садыр Жапаровду болобу, чоң казаттарды болобу мен жалпы тегиз карап айтамын. Бирок урматтуу Атыр айым, ушул Адахан Кимсанбаевич Мадумаровду ушул шайлоо өнөктүгүнөн чыгаруучу бир күчтөр болсо, ошолор фейктер сизге ушундай маалыматтарды бере турган болсо, анда сиз анан жиниңиз келип туруп анан ошондой кадамдарга бара турган болсоңуз, анда мындай саясий абал абдан эле курчуп кетет. Сиз аныктай албайсыз, ал чын эле ошол Адахан Кимсанбаевич Мадумаровдун адамдары айтып жатабы же болбосо башка адамдар айтып жатабы, бул деген кыйын да. Анан сиздин эскертүү бергендигиңиз деле туура. Мындай көрүнгөн адамдар жаман сөздөрдү сүйлөбөш керек. Аныңыз абдан туура, аныңызга кошуламын мен. Бирок бул нерсени тактап алуу абдан кыйын болуп турбайбы? Ошондуктан бул жерде сиздин ушундай жиниңиздин келгендигинен, эмоцияңыздын чыңалып бара жаткандыгынан башка бир күчтөр пайдаланып Адахан Кимсанбаевич Мадумаровго атайын бут тосуулар болбосун, болуп кетпесин дегендей нерсени айтып жатамын да. Урматтуу ар кандай Адахан Кимсанбаевич Мадумаровдун тарапташтары, силер дагы этият болгула. Мен мына кече күнү ошол мекенчилердин кыздары менен сүйлөшүп айттым эле, 3-4-чү бир күчтөр бар бул жерде. Ушул силер ызы чуу болуп атканда моменттен пайдаланып, эми 3-чү күчтөрүбүз, 5-чи, 10-чу, 20-чы күчтөрүбүз деле алар биздин элдерибиз. Адамдын аң сезими, эгерде Адахан Кимсанбаевич Мадумаров дагы каталарды кетирип, Садыр Нуркожоевич дагы одуно каталарды кетире берсе, анда адамдардын аң сезими өзгөрүп, кайсыдыр бир жака багыт ала баштайт. Туура түшүнүшүбүз керек. Ошондуктан Садыр Нуркожоевич болобу, Адахан Кимсанбаевич болобу, же болбосо башкасы болобу, ар бири мыйзамдын чегинде элдин талабын талаша турган күчтөр болуш керек да. Бул жерде анан кийин ошентип эле эмоция калтырып, бири-бирибизди чалып, мындай боло берсек, андан көрө ынтымактуу түрдө ушул 10 январга чейин мына бир 2 айдын тегерегинде убакыт калды. Жакшынакай болуп шайлоого баралы. Ар кимибиз бир фанат болуп эле анан сен мындай болуп кеттиң, тигиндей болуп кеттиң дей бергенден алыс бололу. Мына бүгүн азыр мага бирөө жазыптыр. Сиз мурда бүтүн Кыргызстанды ошол тарапташ болуп кетчиңиз эле, азыр болсо көрүп жатабыз. Мындай ыктагандайсыз Садыр Нуркожоевич. Мен Садыр Нуркожоевичке ыктап, міне Садыр Нуркожоевичти мактап жатамбы. Мен реалдуу нерселерди айтып жатам. Садыр Нуркожоевичтин кадрлык жактан кетирген одонолорун айттыкпы? Айттык. Тиги
Жалал Абадтын губернаторун коюп алышты. Нарынга дагы бирөөнү коюп жатат. Эми булар азыр айласыз да мындай эптеп ушул нерседен мыйзам талаасына өтүп кетели. Мына жакында эгерде президенттик шайлоо болсо, адилет өтө турган болсо, анда мыйзамдуулук дагы күч алып калат. Ар ким өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүнө жараша аракеттерди кылып жатышат да. Ошондуктан революциялык бир кырдаал болуп өттү, толкундоо болуп өттү. Аны азыр революция эмес, жөн эле бийлик алмашуу, тиги бу деп жатышат. Революция деген ал өзү мыйзамдын талаасынан чыгып туруп анан революция болот да. Ак үйдү баары эле талкалап, анын ичине кирип отту жагып алгандын өзү ал мыйзамда көрсөтүлгөн эмес. Мыйзам толук түрдө бузулду бул жерде. Мыйзам бузулганга жараша толук түрдө ошол учурдан, революциялык учурдан пайдаланып туруп Адакан Кенсенбаевич Мадумаров болобу, башкасы болобу активдүү аракеттерди жасоо керек эле. Бул жерде Адакан Кенсенбаевич Мадумаров ошондой революциялык кырдаалдан туура эмес мындай пайдалана албай калды. Чын эле ачык айтыш керек. Бир башка бир саясий ходдорду жасоо керек эле да. Бул жерде кандайдыр бир биригүүлөр болуш керек эле. Булар баягы координациялык кеңеш деп туруп Атамбаевдин тиги Сапар Исаковдарды, тиги буларды Атамбаевдин командаларын кошуп алып мындай турушту. Тиги жакта тиги Камчыбек Ташиев менен тиги Садыр Нуркожоевич өзүнчө турду. Алар келип буларга кошулалы деп бир нече жолу кайрылышты. Иши кылып ушундай болуп отуруп, ушул кезге жетип калдык. Ар кимиси өзүнүн амбициясы менен, башка менен. Эми мындан кийин дагы мындай болуп кызып, дагы бир абалдарга кирип кетпеш үчүн мыйзамдын чегинде, эмоцияга алдырбай, ошол Атыр Абдрахматова дагы кичине ойлонуш керек бул жерде. Мындай тынччылык жол менен баралы дегендей. Мен албетте Атыр Абдрахматованы абдан сыйлаймын. Билимдүү, илимдүү. Мындай азыр түркөйлөрдүн заманында мындай билимдүү адамдар өтө аз жолугуп калды да. Бүт эле бийликтин бардык бутактарында түркөйлөр отурушат. Ал эми кесипкөй Атыр Айымга окшогон адамдар, жана башка адамдар өтө аз да. Ошондуктан бардыгыбыз туура жыйынтык чыгарып, эмоцияга алдырбай шайлоого аман эсен кетели. Ар кимибиз өз тарапташтарыбызды шайлоого аракеттенели. Шайлоо адилет өтө турган болсо, адилет президент келет. Саламатта туруңуздар, сиздер менен мен Бакыт Сулайман болду.